Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 26 июнь туугандар 2024 жыл биз Ош областынан аштуу Өзгөн районундабыз. Өзгөндө прогрессте чөп базарды жакшы билесиздер. Өзгөн мал базарынын чөп базарын ушул тарапта чөп базар. Азыр чөп базардан чөптүн бааларын көрсөтөбүз туугандар. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуп туруңуздар. Чөп базарды тартып кой деп көпчүлүк бир туугандарыбыз, агаларыбыз, эжелерибиз суранып аткан. Бүгүн буюрса чөп базарга келдик. Кече базар күнү келсек, экиле машина турган экен, тартпай кеткенбиз туугандар. Азыр артында дагы машиналар бар экен, анан бул жерде навесчеде дагы бар туугандар. Бул жерде машина тургандар арасында оптом дүңбада сатылат, анан бул жерде навестин астында штучный сатылат туугандар. 1 штук, 2 штук, 3 штук кылып сатып алып кетишет. Бул жагы негизинен жолду билесиздер. Келесиздер, чөп базардын буюрса чекеден көрсөтөбүз. Бүгүнкү күндө чөптөр кандай болуп жатат дегендерге катар көрсөтүп маалымат беребиз туугандар. Сиздер дагы дайым тартыптуур дегендер лайк аябай басып туруңуздар, 1000 лайктан ашып жүрүңүздөр туугандар. Буюрса лайк канчалык көп болсо биз ошончолук жакшы кылып тартканга аракет кылабыз. Неге дегенде ошончо мээнет кылып басып келгенден кийин просмотр кетпей калса лайк баспай. Мындай адамда желание деле угула алат экен да. Канчалык просмотр көп болсо сүйүнүп тартканга аракет кыласың. Чөп бедени көрүңүздөр. Бул жерде беде дагы бар экен. Булар эми жана айтып өткөндөй 1ден 2ден кем сатат да. Бир машина чүрүп алыпчы. 10 күн турабы, 15 күн турабы, ушинтип сарайга салып турат. Шамал-сайдын бедеси экен. Акчасы канча болот экен? 350ден болот дейт. Даналап 1ден саткангачы биринчи орун бедели. Анан мындай анча-мынча дыйкандардан дагы келет экен да, муну деле туура түшүнүш керек. Ал сатарларга деле кыйын. Мындай албалдык эле жамырда калган экен. Карайып кетти дейт. Тез элечи. Мындай чөптөр. Анча-мынча жерлерчи. Буну да калган экен. Эми ушундай моменттер күйүп калат да. Көрүп атасыздар, карайып кеттир, жамыргалчы. Мына суда калган чөп канча экен ака? Суда калган. Бекер дебирди го. Мыналар кандай ака? 100 сомдон. 100 сомдон. Жана кара чөп. Обычный аңыз. Аңыз чөп. Кара чөп дейт. 100 сомдон дейт булар туугандарына. Булар ошо мыналары бир сыйра суда калган экен да, жамырдачы. Болду, азыр ошол жактан аркада навестин ичине кирели. Навестин ичинен дагы портерлерде тургандарын көрсөтөбүз. Кандай болуп атат, алып келип саткандар болот го. Ичкери көтөрүлүп туугандар. Туугандар, мына машинадагы калтанын чөп экен. Бандай жугумшак чөп көрүнөт экен. 180 сомдон дейт. Бир пресси. 180ден болуп атат экен. Бул машинадагы. Негизи көбүнчө эле ушул мындай чөптөр экен бул жакта. Мына чөптү көрүңүздөр. Мына ушул зилдеги эспарсеп экен. Эми бир аз чөп аралашкан. Көбүнчө эспарсеп дейт. Балок малында бир суда калган экен. Трес болегинде. 160 сомдон сатып атабыз дейт. Мына эспарсепти. 160тан сатабыз деди го эми. Мына дагы 170 деди. Мына 170 дедиңиз беке? 160тан берем дейт мынаны дагы. Бул дагы чөп. Кара чөп экен бул туугандар. Мен дейт мына кара чөп экен. 160тан берем дейт муну дагы мына. Үстүнөн. Бул жанында көрсөтүп коелу. Негизи бул машинанын ээси жок экен. Анан ал машинанын да ээси жок экен. Чөп базар ушундай болот туугандар. Каналга катталып, колдор ретинде ушул видеого бирден лайктан басып коюңуздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.